Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чалышта. Чичкан Капчык айында 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталып, жаш жигит каза болду. Ошто мектепте туулган күн белгилеген 3-класстын окуучулары тортко ууланышып ооруканага түшүштү. Бишкекте 4 милиционер жең ичинен сүйлөшүп, кылмышты жабуу үчүн пара алып жаткан жеринде кармалды. Кийинки улуттук көчмөндөр оюндары 2021-жылы Ош облусунда өтөт. Месси Роналдуну артта калтырып, жылдын мыкты футболчусу аталды. Чичкан Капчык айында 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталып, жаш жигит каза болду. Бишкек-Ош унаа жолунун 250-чакырымындагы Чичкан Капчык айында болжол менен саат 14:30 чамасында 2 жеңил унаа жана жүк ташуучу унаа катышкан жол кырсыгы катталган. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Даф үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаанын айдоочусу белгисиз себептерден улам жолдун четине чыгып, каршы келе жаткан БМВ унаасын сүзгөн. Андан кийин Мерседес унаасы менен дагы кагышкан. Окуядан улам Мерседес унаасынын айдоочусу Токтогул райондук ооруканага жеткирилгенден кийин каза болгон. Айдоочу 26 жашта гана болчу. Ош шаарында жасалган торттон мектеп окуучулары ууланды. Алар аны кечээ күнү классташынын туулган күнүн белгилөө учурунда жешкен. Кооператив атындагы орто мектептин 3-классынын окуучуларынын массалык ууланышы азыр иликтенип баштады. Алдын ала маалыматтар боюнча өкүнүчтүү окуяга себеби катары Вкусландия шириндик фирмасы табылган. Учурда Ош шаарындагы бул аталыштагы кондитердик цех менен дүкөн убактылуу жабылып, жабыркаган окуучулар ооруканада дарыланышууда. Теманы Даткар Шабдан иликтеп көргөн. Ош шаарында балдардын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кечинде тамак аштан ууланган 6 окуучу түшкөн. Жабыркаган окуучулардан сарсанага баткан ата-энелер мында тиешелүү адамдар жооп берүүсүн талап кылышууда. Менин кызым тайнесин колунда ошакта окуйт эле. Кызым үйүмө алып келдим эле акасынын абасынын үйүндө той болгон эле. Кетиргем кой сабактан калбасын деп. Кайра абеттен ушундай акыбалда кабар келди мага. Кызың оор, ата-эне болуп келди деп. Түнү саат 2:30 жерде карап кеткенмин мен. Ысытмасы ошондо 47-48 болуп аткан. Дагы эле азыр түшпөй атат. Булга чара көрүш керек. Ошон башка, онун башка сөзүм жок. Классташынын туулган күнүн белгилөө үчүн алынган Вкусландия фирмасынын торту жаш жеткинчектерди ооруканага жаткырган. Дарыгерлер жабыр тарткан өспүрүмдөр толук дарыланып бүткөндөн кийин гана үйлөрүнө чыгарылаарын билдиришти. 6 бала келип түштү. 6 баланын абалы азыркы учурда жакшы, андай коркунучтуу эмес. Булар бардыгы болуп ушул торт жешкен, жанагы Сайт Мухтар торговый центрдин жанынан Вкусландия деген фирма бар экен. Ошол жерден торт 22 күнү алынып, ошол мектепке апарып, бир баланын туулган күнүн белгилешкен. Ошол жерден бардыгы болуп 17 бала торт жеген. Анын ичинен 6 бала бизге ушул отравление деген диагноз менен келип түшкөн. Азыркы учурда абалдары жакшы, андай жаман эмес. Жабыркагандар Ош шаарына караштуу Кооператив орто мектебинин 3-класстын окуучулары. Мектеп жетекчиси сырттан алынып келген тамак ашты окуучуларга бергени үчүн тиешелүү адамдарга чара көрүлөт деген ойдо турат. Жок, эми сабак бүтүп калган учур эмес. Бул сабак учурунда. Жана чайга алып келет да, биз ошол учурда бул тортун кошо кирген да. Эми чай ичип отурганда деле мен ошол жака карап жүрбөйм да. Анан кийин класс жетекчи ошо жооп бериш керек. Срок годности караш керек болчу. Ошонун чарасында бүгүн Кудай буйруса деп эме атам, азыр планыбызда бар. Түштөн кийинки депутаттык кеңешке чакырып, буларга эми керектүү чараларды колдоном да. Себеби бул сентябрдын башында мен эскерткем, педсоветте каралгам, сырттан эчтеке алып келип бербегиле, күзүндө аябай курттар көбөйөт. Бизде эми Төлөкөндө билесиңер ачык суу, таза суу да жок. Таза суу жоктугунан ошо биз суу сатып келип балдарга бергенге аракет кылам мен. Анан ошонун негизинде эскертилип баардык мугалимдер билет эле.
Санепид көзөмөл кызматкерлери окуя орун алгандан кийин сөз болгон. Буксландия кондитердик дүкөнүндөгү шириндиктерди текшерүүгө алышкан. Бүгүн ошол магазинден алынган тортторду саткан магазинге барсак реализацияда 18 торт бар экен. 18 торт реализациядан снимать эттик. Себеби буну биринчи лабораторияга тапшырабыз. Лаборатория какое-то отклонение аныктап чыкса, тогда уничтожениега жөнөтөбүз. Жок, лабораториянын жыйынтыгы чыксын, жыйынтыгынын негизинде чара көрөбүз. Цехты жабабыз, штраф салынат юридическое лицого, это как частное предприятие болгон үчүн юридическое лицого штраф салынат. Если лаборатория бир отклонение чыгарып берсе, анда цех жабылат. Бул убакка чейин да Ош шаарында тазалыкты сактабаган шириндиктерди чыгаруучу кондитерлер жабылган болчу. Эми окуучулардын массалык уулануусуна дуушар кылган Буксландия кондитердик цехи жабылабы? Ал жагы текшерүүдөн кийин аныкталат. Таткашаптан Адилет Нушанбаев, Нурньюз. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго карата дагы бир кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Кой Таштагы окуяны иликтеген мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйынында аскер прокурору Нуркамал Набиев билдирди. Анын айтымында Асанов атайын даярдыктагы аскерди мыйзамсыз түрдө айдоочу кылып дайындап алган. Эске салсак, Асанов кыргыз милициясына чыккынчылык кылды, ишеништен кетти деген негизи менен кызматтан алынган болчу. 27 августта 1 май райондук сотунда Курсан Асановдун баш коргоо чарасы тандалып, 13 октябрга чейин үй камагына алынган. Белгилей кетсек, 7 августта мурунку президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы башталып, ал максатына жеткен эмес. Альфанын жоокерлерине Атамбаевдин тарапташтары катуу каршылык көрсөтүп, ок атылган. Натыйжада спецназдын бир жоокери каза таап, 136 киши жаракат алган. Эртеси 8 август күнү ошол кездеги ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, натыйжада Атамбаев багынып берген эле. 7-8 августта Кой Таш айылында болгон окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссиянын иштөө мөөнөтү 15 октябрга чейин узартылды. Мындай сунушту комиссия мүчөлөрүнүн көпчүлүгү колдоду. Комиссиянын мөөнөтүнүн узартылышына Кой Таш окуясына катышкандар ага күбө болгондордун баарын сурап чыгууга жана комиссиянын бүтүмүн даярдоого жетиштүү убакыт болбой калганы негиз болду. Кой Таш комиссиясынын кийинки көчмө жыйыны жогорку кеңеште болот. Буга депутаттар Ирина Карамушкина жана Асель Кудурановнун буга чейин жыйынга 2 жолу чакырылып, келбей койгону себеп болууда. 7-8 августта Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды изилдөө боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү мындай сунушту колдоого алышкан. Эми депутаттар Карамушкина жана Кудуранова менен парламентте жолугушуу өткөрүүсү күтүлүүдө. Мындан тышкары комиссия ушул аптада Кой Таштагы окуя болгон жерге барып, тургундар менен жолукмай болушту. Борбор калаада финансы полициясынын кызматкерлери Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн 4 милиционерин кармагандыгын билдирди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат булактары кабарлады. Кармоо иштери 24 сентябрга караган түнү болгон. Маалыматка караганда аталган райондук милициянын ыкчам 3 кызматкерине жана бир тергөөчүсүнүн үстүнөн жең ичинен сүйлөшүп, кылмышты жабуу үчүн 5000 АКШ долларын сурап жатканы боюнча арыз түшкөн. Мындан улам алар пара алды деген шек менен күнөөлөнүүдө. Окуя болгон жерден 1000 доллар табылганы айтылат. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматы окуянын чоо жайы тууралуу кийинчерээк айтып беришерин билдиришти. Ысык Көл райондук сот аткаргычылар кызматынын өкүлү соттолгондор айып пул катары төлөгөн каражатты мыйзамсыз алып жүргөн деп кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Ал 2018 жылдын октябрь айынан 2019 жылдын январына чейин Жазыктар кодексинин 246 беренеси башкага берүү максатын көздөбөстөн банкилик каражаттарды же психотроптук заттарды мыйзамсыз даярдоо, алуу, сактоо, ташуу же жөнөтүү менен соттолгон 3 адамдан айып пул катары 600 000 сом алганы айтылат. Облус прокуратурасы аталган фактыны Жазыктар кодексинин 320 беренесине ылайык кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алды. Бүгүнкү күндө мамлекетке келтирилген чыгымдын орду толугу менен толтурулду. Анткени менен иликтөө маалында бул кызматкер акча алгандагы 33 факты аныкталган. Учурдалар боюнча мамлекетке канча чыгым келтирилгени такталууда.
Былтыр Туркиядан 93 миллион доллардан ашық инвестиция келген. Қырғызстан менен Туркияның ортосындағы инвестициялық қызматташтық өнігуді. Бұл туралы президент Сооронбай Жээнбеков бүгін Бишкекте өткен Қырғыз-Түрк бизнес форумында айтты. Мамлекет башчысы эки өлкөнүн ортосында көп жылдар бою түптөлүп барган сайын бекемделип жаткан саясий өнөктөштүк бийик деңгээлге жеткенин белгиледи. Бирок ошол эле мезгилде эки өлкөнүн ортосындагы экономикалык дарамет толук колдонулбай жатканын баса белгиледи. Кыргыз-Түрк бизнес форумында Сооронбай Жээнбеков ишкердикти каттоону жөнөкөйлөштүрүү, жаңы түзүлгөн ишканаларды 3 жылга текшерүүдөн бошотуу, негизсиз текшерүүлөрдү кыскартуу, салык ставкаларын төмөндөтүү жана башка инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү багытындагы иш-аракеттер жөнүндө да айтып берди. Türkiye memleketinden bizim ekonomikaya tüz investisiya kelgeni bu 600 milyon dolardan bunu aştı. Buldagı abdan çoğun salım деп айтсак болот. Ошончодагы эки өлкөнүн ортосундагы экономика дарамет толук бойдон мына кондолбой жатат. Эрдеген мырза менен сүйлөшкөндө азырында билесиздер биздин товар жүгүртүүбүз эки тараптуу соода жүгүртүүбүз 400 миллион доллар түзөт. Biz ошол мезгилде урматтуу Эрдеген мырза менен сүйлөшкөндө ушул эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткизебиз деп сүйлөшкөнбүз. Буга биздин бардык мүмкүнчүлүк бар. Бир гана эки тараптан мамлекеттик бийликтен дагы ишкерлерден дагы жакшы аракеттер керек. Бүгін Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Нур-Султан шаарында өтүп жаткан Евразия өлкөлөрүнүн парламент төрагаларынын 4-чү отурумунун алкагында Казакстан парламентинин сенатынын төрайымы Дарига Назарбаева менен жолугушту. Анда Жумабеков Евразия өлкөлөрүнүн парламент төрагаларынын 4-чү отуруму жогорку деңгээлде өткөрүлүп жатканына токтолуп, эки мамлекеттин саясий экономикалык кызматташтыгы жигердүү уланып жатканын жана өз ара ишенимге негизделген өнөктөштүктү дагы өнүктүрүү керектигин кошумчалады. Өз кезегинде Дарига Назарбаева боордош эки элдин бир туугандык, достук мамилеси түбөлүктүү экенин билдирип, бардык багыттагы кызматташтыкты арттырууга керектүү болгон парламенттер аралык байланышты кеңейтүү зарылчылыгына токтолду. Казак президенти Кыргызстанга ноябрь айында келет. Бул тууралуу Нур-Султан шаарында Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Казакстандын парламентинин төрагасы Нурлан Нигматуллин менен жолугушкан учурда белгилүү болду. Жолугушууда Нурлан Нигматуллин ушул жылдын ноябрь айында президент Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен барышы күтүлүп жатканын айтып, анын алкагында эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө маселелери талкууларын айтты. Баткен облусунун чек ара аймактарында коопсуздукту көзөмөлдөө чараларын жакшыртуу максатында милиция кызматкерлеринин саны көбөйтүлүүдө. Бул тууралуу Бишкекте Ички иштер министрлигинен билдирилди. Мекеменин маалыматына караганда, оптималдаштыруу алкагында жыл башынан бери аймактык ички иштер бөлүмдөрүнө 43 штаттык бирдик бөлүнүп, өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлордун, тергөөчүлөрдүн, жоруктар боюнча жана нөөмөт бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин саны көбөйтүлдү. Мындан тышкары облустук милициядагы кызмат орундары кайра бөлүштүрүлүп, ошонун эсебинен Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнө караштуу Көкташ айылында милициянын бөлүмчөсү ачылып иштеп жатат. Баткен облусундагы Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын Кыргыз-Тажик чек арасында талаштуу делген спорт аянтчасында эки тараптан чогулган жаштар үчүн футбол таймашы уюштурулду. 23 сентябрда өткөн оюнга Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов менен Тажикстандын Шектеш Гафуров районунун жетекчиси Зариф Назири да катышты. Алардын айтымында эми мындан ары эки тарап бул аянтчаны биргелешип пайдаланмай болушту. Айта кетсек, 16 сентябрда кечке маал Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлаган. Ошол окуядан кийин бул спорттук оюн эки тараптын өкүлдөрү биргелешип уюштурган алгачкы ишара болуп калды. Эми кезек чет элдик кабарларда.
Месси Роналдуну артта калтырып, жылдын мыкты футболчу саталды. Ал эми Россиянын мамлекеттик думасы турак жай арасындагы кафе, барларда арак сатууга тыюу салууда. Мына ушул багыттагы кабарлар менен азыркы материалыбыздан тааныша аласыздар. Атактуу футболчу Лионель Месси жылдын мыкты оюнчусу аталды. Мындай чечимди Эл аралык футбол федерациясы кабыл алды. Месси өз карьерасында 6-чы жолу аталган сыйлыкка татуу болуп турат. Сыйлык тапшыруу аземи 23-сентябрь күнү Миландагы Ла Скала театрында болгон. Испаниялык Барселона футбол клубунун чабуулчусу өткөн сезондогу 50 оюнда Барса командасы үчүн 51 ирет гол киргизген. Аргентиналык спортчудан тышкары сыйлыкка португалиялык Криштиану Роналду менен голландиялык Вирджил ван Дейк да атсалышкан. Ал эми быйылкы сезондогу эң кооз голдун автору 18 жаштагы венгриялык Дебрецендин чабуулчусу Даниэл Жори аталды. Россиянын мамлекеттик думасы эл жашаган турак жай аймактарында жайгашкан кафе, барларда алкоголь ичимдиктерин сатууга тыюу салган мыйзам долбоорду карайт. Мындай жайларды элдер куюп сатма деп аташып алган. Ал эми алар ичимдиктерди түнкү убакта сатууга тыюуну кыйгап өтүү үчүн иштешип, дүкөн эмес коомдук тамактануу жайлары катары саналып келген. Россиянын бардык аймактарында орун алган мындай жайлар уруш жаңжалы менен ага жакын жашоочулардын нааразычылыгын жаратып келет. Эми аталган жайлардын аянты 20 квадрат метрден аз болсо, алкоголь ичимдиктерин сатууну тыюу салуу сунушталууда. Өткөн жумада мамлекеттик думанын бир комитети бул мыйзам долбоорду жактырган. Талас облусундагы улуттук көчмөндөр оюндары өз максатына жетти. Ал пландалган жогорку деңгээлде уюшкандык менен өттү. Мындай пикирин Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов билдирди. Көчмөндөр оюндары 6 күнгө созулуп, спорттук жана маданий иш-чаралар менен коштолгон. Аны уюштурууга казынадан ири суммадагы каражат чыгымдалган. Бул көрүнүш коомчулукта сын пикирге кабылып, мамлекет той өткөргөндү коюп, бардык күчүн билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө, калктын жашоо шартын жакшыртууга, экономиканы өнүктүрүүгө жумшаса болмок дегендер четтен чыккан. Анткени менен министр мырза Таласта өткөн иш-чара бардык көрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапты деп эсептейт. Улуттук көчмөндөр оюндары 2021 жылы тагыраагы туура 2 жылдан кийин Ош облусунда өтөт. Бул туурасында Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов Бишкекте өткөн маалымат жыйында кабарлады. Айтымында Талас облусундагы улуттук көчмөндөр оюндары жогорку деңгээлде уюшкандык менен өттү. Оюндарды өткөрүүнүн негизги максаты көчмөн маданиятты, улуттук спортту даңазалоо гана эмес, аймактардагы облустардын инфратүзүмүн жакшыртуу дагы болуп эсептелет. Маселен, Таласта жаңы ат майдан салынып, жолдор жаңыланган. Бир нече күндүн ичинде Талас укмуштууда этно шаарчага айланып, келген конокторду ар бир Талас эли жылуу тосуп алды. Эми көчмөндөр оюндардын жыйынтыгы менен көп нерсеге жетиштик деп эсептейбиз. Биринчиси, биз көчмөндөр оюндарын улантуу менен улуттук маданиятты, улуттук оюндарга көңүл бөлүүнү максат койгонбуз. Ошол максатыбызга жеттик. Анткени көптөгөн адамдар ошол улуттук оюндарга кызыгып келип, ошол жерден көрүшүп атат, улуттук маданиятка кызыгып келип, ошол жерден көрүп атат, өзгөчө жаштарыбыз. Экинчиси, биз ар бир областта өткөрүү менен ошол областтын инфраструктурасын жаңылоо боюнча максат койгонбуз. Мынакей азыркы учурда Талас шаарында жаңы ипподром пайда болуп калды. Жолдор оңолду, Манасордо комплекси жаңыланды. Таластагы улуттук көчмөндөр оюндары бир аптага созулуп, оюндун маданий бөлүгү Манасордо комплексинин аймагында. Ал эми спорттук ат оюндары Алканов атындагы ат майданда өткөрүлдү. Жалпы спорттук беттешүүлөрдөгү көрсөткүчтөрдүн жыйынтыгы боюнча Таластын командалары алдыга чыкса, экинчине Бишкек шаары илип кеткен. Оюндар 8 түрү боюнча өттү, 7 түрү зачетко кирди. Биринчи орунду Талас областы алды. Экинчи орунду Бишкек шаары, үчүнчү орунда Ысык-Көл областы, төртүнчү орунда Чүй областы, бешинчи орун Ош областы. Маалымдалгандай, Таластагы ири иш-чарага мамлекет тарабынан жалпысынан 50 миллион сом каралган. Анын 30 миллиону ат майданды салууга коросо, калганы Манасордо комплексин жаңылоого, этно шаарча, этно базар курууга, маданий жана спорттук иш-чараларга жумшалган. Ошондой эле оюндарга таластык ишкерлерден тышкары негизги демөөрчүлөр дагы салымын кошкон. 50 миллион сом мамлекеттик каражаттан бөлүнгөн, мамлекеттик бюджеттен. 50 миллиондун 30 миллиону ат майданын жасоого кеткен. 2 миллиону ошол Манасордо комплексинин жаңылануусуна кетти.
Калган акча 18 миллиондун 6 миллиону спорт боюнча иш-чараларга кетсе, 12 миллиону ушул расмий күндүн жасалышына жана маданий иш-чаралардын бардык баягы каражаттарына кетти. Жалпы маданий иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча боз үйдү тез чечүүдө биринчиликти Ысык көл, экинчини Талас алган. Театралдаштырылган улуттук каада салттар боюнча биринчини Талас, экинчини Бишкек илип кеткен. Улуттук ыр-бийлерде биринчини Ош облусу багынткан. Мыкты боз үй наамына Жалал Абадтык туугандар ээ болгон. Улуттук тамак аштар боюнча болсо биринчиликти Чүй облусу берген эмес. Геркулес менен Крас Алдасбек Кубаныч уулу Султан. Мамлекеттик деңгээлдеги улуттук көчмөндөр оюндары быйыл биринчи рет Талас облусунда өткөрүлдү. Аны көргөнү чет элдик жарандар менен жергиликтүүлөрдү кошпогондо. Башка облустардан 15 миңден ашык адам келген. Оюндар 21 сентябрда президенттин катышуусунда ыр-би театралдаштырылган көрсөтүүлөрдүн коштоосунда салтанаттуу жабылуу аземи менен жыйынтыкталып, кийинки эстафета Ош облусуна өткөрүлүп берилди. Анархан Алтымышева, Равшан Туйчиев, Нурньюз, Бишкек. Мамлекеттик карыз 4 миллиард 454 миллион долларды түздү. Былтыркы жылдын 31 декабрынан бери тышкы карыз азайып, бирок ички карыз көбөйгөн. Жалпысынан алганда мамлекеттик карыз кыскарган. Бул тууралуу Каржы министрлиги билдирди. Быйыл 30 июлга карата карыздардын өзгөрүшү төмөнкүдөй болгон. Мамлекеттик карыз 10,4 миллион долларга кыскарган, тышкы карыз 58,3 миллион долларга азайган, ички карыз 47,9 миллион долларга көбөйгөн. Улуттук банк бүгүндөн тарта тарыхый окуялар сериясынан Евразиялы экономикалык бирлигине 5 жыл күмүш коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарды. Бул тууралуу банктын маалымат кызматы билдирди. Монетанын арткы бетинде бирик менен символу катары жер шаарынын элеси берилип, ага ЭЭПке мүчө мамлекеттердин улуттук оюулары жана 5 саны түшүлгөн. Монетанын борборунда Кыргыз Республикасынын герби жайгаштырылган. Ар бир күмүш монета акрил капсуласына тастыктаган сертификат менен өзүнчө кутучага салынган. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Куршап айылында волейбол боюнча аймактар аралык таймаш өттү. Аталган иш-чарага Жогорку кеңештин депутаттары, Кыргызстандын волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев катышты. Анда кесипкөй спортчулар болбосо да, спорттун бул түрү менен өз аймактарына белгилүү болгон волейболчулар күч сынашты. Иш-чарада эле черинде спортту өнүктүрүүдө өзгөчөлөгөндөргө ардак грамоталар ыйгарылды. Ал эми мелдештин жыйынтыгы менен акчалай сыйлыктар берилди. Өзгөн районунун Куршап айылында ардагерлер арасында өткөн волейбол боюнча мелдешке 14 команда катышты. Спорт жашты чектебейт. Кайсы куракта болбосун, ар кандай спорттун түрү менен алып болсо болот. 67-68-ге жакындап калды. Ал карлыкка карабай, мына кызуугу бар экен. 50дөн жогорулар кошулуп ойноп атат шоксакалдардан. Biz azı komandada 8 balдар келгенбиз. Ош, Жалал Абад, Баткен областарынан келген командалар бири-биринен кем калбай оюндон ыгы менен ойноп жатышты. Алай районунан 2 команда келген. Оюнга катуу даярдык көрүп, жеңишти бербейбиз деп шымаланышат. Ал эми куралган Куршап командасы дагы ийгиликти эрте кармачууда эмес. 2 команданын тиреши көпкө созулду. Деген күчтүү командалар бар. Но булардын күчтүүлүгүнө биз карабайбыз. Өтө чоң ыраазыбыз. Элмирза бүгүн чоң призи бар да, ошону утуп кетели деп атайын алайдан келдик. Личный состав полностью для проведения. Оюн бир канча жылдан бери салтка айланган. Бүгүнкү мелдешти уюштуруп баштан аягына чейин жоопкерчилигин алган Алай Жумаев болду. Демилгени токтобой аймактарда жайылтып, анын ичинде улуу курактагы спортчулардын башын бириктирген сынакты Кыргызстандын волейбол боюнча федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев да колдоого алды. Волейболдун өсүшү өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кыргызстанда волейбол оюну улуттук оюнга айланып калды. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, элет жеринде волейбол бул биздин географиялык жерибиздин ушундай болуп калганынан волейболду элетте айылдарда аябай жакшы ойношот.
Баягы ошондуктан мен бүт кыргыз элин, кыргыз жаштарын мына бүгүнкү ардагерлердей болуп, ардагерлерден үлгү алып, спорт менен, каалаган спорт менен, анын ичинде волейбол менен шугурланышына тилектешмин, каалайт элем. 14 команданын таймашы кызуу жүрүп кечке чейин уланды. Анда атсалышкан Ош жана Өзгөн командалары мыктылыгын көрсөтүп жеңишке жетишишти. Биринчи орунду Ош командасы алды, экинчи орунду Өзгөн, үчүнчү орунду Жалал Абад командасы багындырса, 4-чү орунду Ноокат командасы алды. Алар жогорку кеңештин депутатынын ардак баракчасы жана уюштуруучулардын атайын грамоталары менен сыйланышты. Жакында эле Кыргызстан Азиянын борбордук зонасында чемпион болгон. Бул жеңиш волейболчуларга дем берген. Андыктан федерациянын президенти бул чек эмес экендигин белгилеп өттү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур ТВнын мобилдик репортеры өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 30 31 84 WhatsApp номери сотковой кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.